bütün Kırgızstan, жерлерди кыдырганда biz sizin даярдаган, sizin штаб даярдаган сюжеттерден көрүп аттык. Каркыраны сатууга мен тиешем жок, берүүгө Аскар Акаевдин учурунда бул маселе чечилген деп атасыздар. Бирок ошол эле убакта сиз төрөгө болуп турган парламент ошону ратификациялап ошого жол ачтыгы. Анан каяктагы бүтүн Кыргызстан жөнүндө сөз. Эмне үчүн ушул суроолорду мага чейин төрөгө болуп тургандардын маселесин бирөөсүн да көтөрбөйсүңөр? Себеп алар президенттикке чыккан жок да, туурабы? Туура. Эгер алар келсе, биз аларга да бермек. Эгер өткөндөгү жогорку кеңештин мезгилинде үзөңгү кууш деп какшап атканда дал ушул КТРдан какшабадыңар беле? Адахандын 5-өрдөгү учту, 6-өрдөгү учту деп. Эмне үчүн ошондо силер өзүнүн кошуп койгон жоксуңар? Үзөңгү кууш боюнча өткөндө бердик суроолорду. Жакшы болуптур. Каркыра боюнча бул маселе эгер 2001-жылы чечилип калган болсо 15-декабрда, мен ушинтип эле айтам, тарых тактайт бардык нерсени. Экинчиден, ратификация болоордун алдында дал ошол Каркырада жашап аткан кишилер менен жолугушуп келип, менин орун басарым Байекова Чолпон Турсуновна 20 депутаттан турган делегация барып, аябай кылдаттык менен изилдеп келгенден кийин ошол маселе чечилди. Бул элдин суроосу менен, элдин кайрылуусу менен. Ошол мезгилдеги гезиттерди карап көрүңүздөр, 1,5 миң кишиден ашуун ардагерлер рахмат ыраазычылыгын батасын берип ушул маселе чечилди. Демек, бул туура чечилген маселе. Эң туура чечилген маселе. То есть вы считаете, что целостность страны могут решать группа, вот там, я не знаю, локальная группа жителей? Вопросы целостности страны. Я не говорю, что локальная группа решает. Никто лучше не знает, чем местные жители. Скажите, пожалуйста, вот газета «Фабула» от 14 октября пишет, что вы помогаете продать арестованное имущество Кадырджана Батырова космонавту Салижану Шарипову взамен на то, что вам обещают голоса избирателей узбеков. Как вы прокомментируете? Грош цена этой власти, если безработный Мадумаров помогает продать имущество. Грош цена этой власти. Продать арестованное имущество? Какое бы имущество ни было, грош цена этой власти, я еще раз говорю. Продать арестованное имущество, Адахан Продать, вы же понимаете, что нельзя продавать арестованное имущество? Я частной собственностью, что ли, занимаюсь? Я же говорю, это позор этой власти. И газета «Фабула» кому принадлежит, мы прекрасно знаем. Адахан мырза, ушул суроону эле улайдагы бир суроо. Мына сиз өз учурунда биздин жердешибиз Салижан Шарипов космоско учканда кайсы бир кезитке комментарий берип, үйрөтүп койсо маймыл деле космоско учат деп айткан элеңиз да. Сиз уктуңуз беле ошол сөздү? Биз ошол окуганбыз. Окудуңуз. Мындай кылалы, Кубат. Окуганбыз. Ошондой деп айттыңыз. Окуганбыз. Окуганда ким жазат аны? Журналисттер жазат. Эмне үчүн жазат ошону? Жок, эмне үчүн жазат ошону? Мен аны билбейм, аны териштире албайм. Билесиз, жакшы билесиз эмне үчүн ошону. Мен аны териштире албайм. Адахан мырза. Нет, вы просто опровергните или подтвердите. Азыр эми ошо Салижан Шарипов менен чогуу достошуп, чогуу азыр шайлоодо балким өзбек улутундагы шайлоочулардын. Биринчиден Салижан Шарипов. Кечирим сурадыңызбы? Сиз Кубат. Биз экөөбүздүн ортобузда турбагандан кийин мындай баарына тегиз мамиле кылыңыз. Былтыр деле ушинтип бир мүйүз чыккан жокпу? Дагы бир жолу айтам. Тегиз. Адахан мырза. Дагы бир жолу айтам. Ачууланма, тегиз. Мен ачууланбайм, күлкүм келип атат. Мен аяп айтып атам да. Аяп айтып атам да. Күлүп айтып атам. Иним, түз бол. Эч качан кыйшайба. Баары бир эч нерсе чыкпайт. Эгерде Салижан Шариповдун экөөбүздүн ортобузда андайдыр бир маселе болгондо, жанагы сиз айтып аткан ушакчылардын чыгарганы болгондо, Салижан Шарипов биринчиден Кыргыз Республикасынын баатыры. Эсиңизге алыңыз. Экинчиден, ал Кыргыз Республикасынын биринчи космонавту. Үчүнчүдөн, ал Россия Федерациясынын баатыры. Россия аскер курал күчтөрүнүн полковниги. Ал экөөбүзгө караганда акылдуураак болсо керек, ошон үчүн космосто болсо керек. Туурабы? Рахмат. Будем считать это вашим извинением. Скажите, вот есть еще одна информация, я ее не утверждаю, но она гуляет, что вы были активным участником межнациональных столкновений в Узгине в 90-м году, за что были даже заключены на день или на 2 ВВС. В начале, о чем вы говорите? Что вы были участником межнациональных столкновений в Узгине в 90-м году. Находясь в Москве. Я не знаю, вы можете опровергнуть или подтвердить. Я в 91-м году только закончил высшее учебное заведение и прилетел в 91-м году. Замечательно. Все время учебы вы не приезжали домой? Все время учебы вы не приезжали домой? Вы понимаете, когда начинается при советской системе, когда начинаются занятия и когда заканчивается? И эти события, когда произошли, вы помните хоть? Июнь. Каникулы. Каникулы. Июнь. Были, да. Июнь. А в высших учебных заведениях какое время сдают экзамен? Ну, по-разному.
На самом деле не утверждаю. Если вы опровергаете, Спасибо, говорите. спасибо. Рахмат. Азыр эми биздин оппоненттердин суроолору болсо, Марат мырза, сиздин сурооңуз Адахан Мадумаровго. Менде да суроо жок ушул жер. Эми бул телетаймаш, бул жерге биз сүйүүбүздү айтыш үчүн келген жокпуз, Марат мырза. Мүмкүн болсо сиз суроо берсеңиз жакшы болот эле. Суроо бергенде эми айтып атпайбы? Рахмат, анда. Адахан эл тааныйт. Рахмат. Анда кезек сизде, Сооронбай мырза. Суроо боюнчабы? Суроо бериңиз Адахан Мадумаров мырзага. Менде суроо дагы жок. Эмне себептен? Себеби бул кишинин кайсыл жумушту аркалабаса, эмне кандай жыйынтыктарды жасаса да, жасабаса дагы мына кургак чыгып атат бардык жумуштан. Бүгүнкү күндө элдин талабы таза адамда. Ошон үчүн менде суроо жок бул кишиге. Андай болсо эмне үчүн